29 май күнү Баткен районунун Суу Баш айыл өкмөтүнүн Апкан айылында айылдык китепкана ачылды. Китепкананын курулушуна Чүй облусунун Жайыл районунун тарабынан 585 000 сом акча каражаты, жергиликтүү бюджет тарабынан 415 200 сом каралып, жалпы суммасы 1 200 000 сомго бүткөрүлгөн. Китепканалардын бүгүнкү күндөгү абалы өтө жакшылар дагы бар, өтө начарлар дагы бар. Ошондуктан калган китепканалар капиталдык ремонттон өтүп, мезгилдүү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп турган. Биз мындан бияга буюрса ушул эскилиги жеткен китепканалардын баарын жаңылоонун үстүндө иштейбиз. Бул китепканада 10 858 китеп бар. Китепканага жаңы чыккан китептер коюлган. Жашоочулар каалаган убактысында келип китеп окуп кетсе болот. Ошондой эле китепканада 10 000ден ашуун китепти сактоого болот. Бардык шарттары бар окуу залы 20 орунга ылайыкташтырылган. Китепканам мен көп жерлерде көчүп конуп жүрдүм. Китептин кимге кереги бар эде, китепти ким окуп атат эде деген ойлор менен кээ бир жерде түшүнүксүз иштер болуп, ар кандай бузулуп калган жерлерде же болбосо мындай окуурмандарга шарты начар жерлерде иштеп жүрдүм. Ошонусу да тырышып жүрүп, бактым ачылып, жаңы китепкана курууга жардам берди. Айыл өкмөтү, акимияттар ушулар баардыгы колго алды. Элим, журтум, өзүмдүн балдарым, үй бүлөм аябай мен үчүн жакшы жаңылыкты жасашып, жардам беришип, ушу китепкана бүтүп, азыр сүйүнүп турган мезгилим. Белгилей кетсек, бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин инсандык руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын Баткен районунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгынын алкагында уюштурулду. Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен.